атын атағысы келбеген Тогуз-Тороо районунун тургуну тарабынан каржыланды. 20-кылымдын башы. Акыркы 3 кылымдан бери дүйнө жүзүндөгү абалды глобалдык саясий күчтөр жүргүзүп калган учур. Бүткүл өлкөлөрдөгү бийлик бир уч адамдарга гана кызмат кылып, колониалдык түзүм күчөп, өндүрүш өнүгүп жаткан кез. Өндүрүштүн каны болгон нефт булактарынын көбү мусулмандардын колунда эле. Глобалдык саясий күчтөрдүн көздөгөн максатын ишке ашыруу үчүн тоскоолдук кылып жаткан бир нече өлкөлөр бар болсо, алардын бирөө Осмон дөөлөтү эле. Осмонду кулатуу үчүн ар кандай чагымчылдык оюн уюштурулса да ишке ашпай коет. Акырында ачык согуш жарыялоо менен баш ийбеген өлкөлөрдү бөлүп жарып, ордуна көптөгөн көз каранды мамлекеттерди түзүү аракети 1914-жылы башталат. Тарыхта 1914-18 жылдар аралыгында орун алган бул саясий жана аскердик аракет Биринчи дүйнөлүк согуш катары белгилүү. Англия, Франция, Россия биригип Антанта биримдигин түзөт. Аларга каршы Италия, Германия жана Австро-Венгрия үчилтик түзөт. Кийинчерээки согуш учурунда Италия Антантага өтөт. Ал эми Осмон дөөлөтү менен Болгария Антантага каршы аскердик үчилтикке кошулат. 18-кылымдан бери эле орус падышачылыгы Балкандарды колго алып Босфорго ээлик кылуу, Стамбулду болсо ортодокс христиандардын борборуна айлантуу максаты бар эле. Орустар азык-түлүк жана аскердик техниканы Европа жана Америка өлкөлөрүнө ээн эркин сатайын десе, осмондор тоскоолдук жаратып келген. Ошол эле учурда Осмон дөөлөтү англиялыктардын жакынкы чыгыштагы колониалдык саясатына каршы турган. Биринчи дүйнөлүк согуш тутанганда алгач осмондор согушка кирбей нейтралитетте карманышкан. Бирок немистер менен болгон келишимге ылайык эки немис аскерий кемесин кысыктан өткөзүшөт. Немистер орустарды аткалаган соң осмондор да бул согуштун расмий катышуучусуна айланат. 33 жыл бою Осмон дөөлөтүн башкарган экинчи султан Абдулхамид бул согуштун чыгуусун алдынан эле билген. Анын Европа өлкөлөрүн бири-бирине жедирип, согушка эң аягында гана киребиз деген планы бар болчу. Натыйжада аз күч менен эле Балкан, Крым жана Африка кайрадан осмондордун карамагына өтмөк. Бирок Абдулхамид 1908 жылы тактыдан түшүрүлүп, сүргүндө күн кечирип калган эле. Анын бул кыракы саясатын түшүнбөгөн кийинки өкмөт башчылары согушка баш оту менен кирип, өлкөнүн жок болуусуна себепчи болгон. 1914 жылдын күз айларында Антанта биримдиги Босфор кысыгын жана Стамбулду колго алуу операциясына даярдык көрө баштайт. 1915 жылдын 18 март күнү бүткүл мусулмандар үчүн эң маанилүү болгон аскердик салгылашуу болуп өткөн. Тарыхта ал Чанаккале согушу деп аталат. Операциянын демилгечиси Уинстон Черчилль эле. Ал Осмон дөөлөтүн жеңип Стамбулга киргенде Ая Софиядан коңгуроо чалдырып, Султан Мухаммад Аль-Фатихтин кабырына барып, Константиндин урпактары бул шаарды кайра алды деп кайрылмак. Черчиллдин максатына ылайык Эге жана Кара деңиз аркылуу орус күчтөрү менен биргелешип Осмондорду курчоого алуу ийгиликтүү маневр болмок. Жашыруун убадага ылайык Стамбул менен эки кысык орустардын карамагына өтмөк. Осмондор 1914 жылдын күз айларынан бери душмандын бул планын тыңчылар аркылуу билип, катуу даярдык көрө баштайт. Жээкке жакын аймакта суу астына атайын Нусрат аттуу миналык коргонуу системасы жайгаштырылат. Осмон дөөлөтүнүн пашалары айласы кеткенде уй камагында жаткан Султан Абдулхамидке келип кеңеш сурашат. Султан Абдулхамид минтип жооп берет. Коркпогула. Султан мезгилимде Чанаккалени аскердик жактан мыкты деңгээлде бекемдеп койгонмун. Бир да душман кемеси өтө албайт. Эгер душман өтүп шаарыбызга кирип келсе, анда падыша катары качуун эмес, намустуу бир башчы катары бул шаардын урандылар астында жан берүүнү туура көрсүн азыркы падыша. Фатих Султан Мехмед хан бул шаарды фатых кылган учурда Византия императору Константин качпастан согушуп жүрүп жан берген. Өлүгү чептин урандыларынын астында калган. Биз Фатихтин неберелери болобуз. Эң азында Константинден кем эмес болушубуз керек. Душмандын жалпы жолунан 80 аскердик кемеси жолго чыгат. Ошол эле учурда Мысырда, Австралия, Жаңы Зеландия жана Индиядан аскерлери менен келген кемелер да күтүп турган. Марселде француз десанты кургактыкта согушууга даярдык көргөн. Сан жана техника жагынан Антанта биримдигинин күчү мусулмандардан бир топ эсе көп эле. Бирок Антанта аскерлери бул аймакта жаштайынан дин менен чоңойгон жаштар бар экендигин унутуп коюшкан эле. Ал мезгилде мусулмандар сан аз болсо да сапаты бийик болгон. Осмон дөөлөтү мусулмандардын акыркы бекем чеби болгондуктан бүткүл ислам ааламында мечиттеги хутбаларда Стамбул исламдын акыркы чеби. Эгер бул чеп талкаланса, ислам ааламын караңгылык каптайт деген чакырыктар орун алган. Осмон дөөлөтүнүн шейхул исламы бүткүл мусулмандарды казатка чакырган. Жер-жерлерде курмандык чалынып, мусулмандар жараткан Аллахтан жеңиш тилеп дуа кылышкан. Стамбулдун душман колуна өтүүсү бүткүл мусулмандардын чоң жоготуусу болмок. Ошондуктан бул салгылашууда бир гана түрк аскерлери эмес, бүткүл мусулман өлкөлөрүндөгү жаштар аттанган. Тарых барактарында араб, күрд, Кавказ, Босния, Албания, Хиндистан, Крым татарлары, Африка жана Түркистан мусулмандары жигердүү катышкандыгы баяндалып келет.
Алардын арасында кыргыз аскерлери да бар эле. Атүгүл ажыга бараткандарда жолдон ихрамдын ордуна аскердик форма кийип согушка катышкан. Кыргыздардын жазма акыны Исмайыл Сарыбай уулунун жазган бул саптары ошол мезгилдеги абалды мыкты чагылдырып турат. Экчеме ичип күлөсүң, бар өнөрүң орду атмак, мусулмандын иши эмес, кылыч чаппай жөн жатмак. Колдон келсе гайрат кыл, ойгон кыргыз уйкудан, Стамбул түрктөн айрылдың, бөлүп алды ар бөлөк. Акчыныстуу ар бөлөк, Америка сар орус, айдап жүрдү түркүңдү, айлан кетсе сен болуш. Биринчи дүйнөлүк согуш учурунда Орто Азиялык түрк тилдүү элдер акчалай жана аскердик жактан да бир топ жардам беришкен. 1916 жылдагы үркүндүн бир себеби да орустарга кошулуп Осмон бир туугандарына курал көтөрбөө эле. Натыйжада баары согуш майданына аттанышат. Сөгүттүк бир эненин баласына согушка жөнөтүп жатып, уулум Хусейин, тайкең да, атаң да, бир туугандарың да баары шейит болушту. Мунаралардан азан үнү токтоп, мечиттин шамы өчө турган болсо, сүтүң сага арам болсун. Өлсөң да артка качпагын деген сөздөрү учурга чейин жазылып калган. Душман кемелери чар тараптан каптай баштайт. Биринчи эле күнү 16 ири линкор чабуул жасайт. Мусулмандардын соккусунан улам алгачкы эле күнү душмандын 3 кемеси сууга чөктүрүлүп, 7 кеме жарабаган абалга келет. Натыйжада душман чегинет. Ошентип, алардын Дарданелла кызыгынан өтүү аракети ишке ашпай калат. Кемелер деңиз астына коюлган миналарга жарылып жок болот. Мусулмандардын артиллериясы да өз мергенчилигин мыкты көрсөтөт. Муну көргөн душман аскерлеринин жүрөгүндө коркунуч пайда болот. Аллах, Аллах деп кыйкырган үммөт арстандары, Константинияны фатх кылган Мухаммад аль-Фатих, Аль-Жалуттагы Султан Бейбарс, Малазгирттеги Алпарслан, Кудусту фатх кылган Салахуддиндин аскерлериндей саллашып жатышты. Каршылаш тарапта аскердик техника тарабынан да, аскер саны жагынан да бир топ күчтүү душман бар болчу. Андан дагы кошумча Австралия, Жаңы Зеландия, жөөт аскер биримдиктери бар эле. Чанаккаленин коргонуусун жетектеген немис маршалы Отто Лиман фон Сандерс бул салгылоошу боюнча мындай дейт: эгерде аскердик бактылуулук болгон болсо, алда мусулмандарга далыңды такап согушуу, жардып алып алачыкта күн кечиришсе да арстандар сымал салгылаша деген. Өз тажрыйбамда өлүмгө жылмай этикке караган мындай башка элди көрбөдүм. Жээкке жакындаган десанттар мусулман аскерлери тарабынан жок кылынып, биринчи эле күнү душман 17 000 аскеринен айрылат. Антанта аскерлери болгон күчүн сарптап улам чабуул жасап, жээкке жакындаганга аракет кылат. Бирок мусулмандар тарабынан олуттуу сокку жеп, кайра эле артка чегинүүгө мажбур болушат. Англиянын маршалы Френч бул салгылашуу жөнүндө мынтип эскерет: мусулман аскерлеринде коркуу сезими, жеңилүү деген түшүнүк жок менимче. Чындап эле түрк элдери Азиянын джентльмени экендигине ынандым. Аскерлер курама болгондугуна карабастан ынтымактуулуктун жана жүрөгүндө жалындаган ыйман нурунун деми менен душманга сес көрсөтөт. Согушка жада калса жаш балдар да аттанган. Аскерлер ар бир таңын намаз окуу жана дуа кылуу менен баштап, жеңсек жеңиш, өлсөк бейиш деген ураан менен согуш талаасына аттанган. Согуш учурунда бир гана Осман дөөлөтүнүн эмес, жалпы үммөттүн желеги желбирип турган. Душман толкундай каптап, асмандан жамгырдай ок жаап жатты. Салгылашуу абдан катуу болгондугуна, учурдагы музейде экспонат катары коюлган мусулмандар менен душман аскерлеринин окторунун бири-бирине тийип, эшилип калганы далил боло алат. Атылган октордун көптүгүнөн учурда да казуу иштери жүргөн мезгилде орточо 1 чарчы метрден жүздөгөн ок чыгат. Бир жагынан орустардын Кара деңиздеги флоту да Осман жээктерин аткылап жатышкан. Душмандын кемедеги артиллериясы күчтүү болуп, мусулмандарды кыйла жүдөткөн. Мусулмандардын артиллериясы керектүү жооп бере алган эмес. Анткени куралдар эски болчу. Качан гана душман кемелери жакындаганда Осман артиллериясы аларды таамай атып, биринин артынан бирин сууга чөктүрө баштайт. Душман кургактыкка жете албай кыйналат. Кайра аракет кылып, кайра артка чегинүүгө мажбур болушат. Бул салгылашуу учурунда акылга сыйбас баатырлыктын үлгүлөрү да орун алган. Алардын бири Сейит Чабуктун окуясы. Хелес жергесинде болгон салгылашууда артиллериянын окторун алып берчү механизм бузулуп калат. Эгер ошол замбирекке керектүү ок алынып берилбесе, мусулмандардын флоту кырылып калмак. Натыйжада Сейит Чабук 275 килограммдык снарядды жонуна көтөрүп ташый баштайт. Дал ошол снаряд менен Англиянын Оушен аскердик кемеси жок кылынган. Сейиттин досу ал окуяны мынтип эскерет: Сейит снарядды көтөрүп жатканда сөөктөрү кычырап жатканын өз кулагым менен уктум. Ар дайым шейит болуусун билген аскерлер дааратка жана намазга бекем болчу. Салгылашуу күнүнөн бир күн мурда кир жайган жипте орундар калбай калчу. Немис генералы мунун себебин сураганда, эртең салгылашууда жан берсек да, Аллахтын алдында таза бойдон баралы деп жооп беришкен.
Кечинде ар бир жоокер кат жазып, таңда шейит болууга даяр эле. Мусулман аскерлеринин мээримдүүлүгүн сыпаттаган англиялык генерал Гамильтон мындай дейт: мусулмандардын колу кылыч кармаганга канчалык эптүү болсо, жаракат алган аскерлерди дарылоого да ошончолук эптүү экендигин өз көзүм менен көрдүм. Асыл сапаттарды көргөн индиялыктар кээ бир учурда мусулман боордошторуна жан тартып, Антанта биримдигинин мусулмандар тарапка өткөн учурларда көп кездешкен. Согуш учурунда мусулмандар эркекче куулук кылбай согушканына күбө болгон австралиялык жана Жаңы Зеландиялык аскерлер газга каршы чүмбөттөрүн чечип жиберишкен. Анткени осмондор согуш учурунда газ колдонгон эмес. Чанаккеле согушу 259 күнгө созулуп, эки тараптан тең чоң жоготуулар болгон. Күзгү катуу сууктун айынан душмандын 10% аскери үшүктөн жабыркаган. 1915 жылдын 7 декабрь күнү Англия өзүнүн аскердик операциясынын майнапсыз экенин түшүнүп, аскерлерин эвакуация кылууга өтөт. Салгылашууда Атланта тараптан 489 000 аскер катышып, 252 000 адам каза болгон. Бул Англиянын жалпы биринчи дүйнөлүк согушта жоготкон аскерлеринин 3/1 түзөт. Ал эми мусулмандар тараптан 315 000 аскер катышып, 186 000 аскер шейит кеткен. Операцияга шык берген Черчилль отставкага кетүүгө мажбур болот. Анткени Англия тарыхында мынчалык көп аскерин жоготкон эмес эле. Мусулмандардын жеңишинин дагы бир сыры, бир топ жыл мурун Султан Абдулхамид тарабынан Чанаккеледе аскердик түзүм алдын ала бекемделгендигинде эле. Улуу султан саясий жана аскердик стратегия менен тактикасын олуялыгын көрсөтүп, мыкты даярдыктарды көргөн эле. Бул салгылашуунун жыйынтыгында орус бийлиги алсырап, большевиктердин аракети менен 1917 жылы кулайт. Англиянын аскердик намысы жер менен жексен болот. Көптөгөн колониалдык элдерге дем берип, Англияга каршы ири антиколониалдык көтөрүлүштөр башталат. Согуштун жалпы жыйынтыгында Осмон, Герман, Орус жана Австро-Венгрия империялары талкаланып, майда мамлекеттерге бөлүнүп кеткен. Осмон династиясы сүргүнгө айдалып, орустардын Романов үй бүлөсү атылган. Тарых барактарында батыш аскерлеринин эң ири майнапсыз аскердик аракеттеринин бири болуп эсептелген Чанаккеле салгылашуусу мусулмандар алсыз деген жөө жомокту жокко чыгарып, батыш баскынчыларына күч менен мусулмандарды багындыруу оңой эместигин далилдеген. Ошол эле учурда бул салгылашуу биринчи дүйнөлүк согуш учурундагы эң ири деңиз салгылашуусу дегенге ылайык болот. Жалпы согуштун жыйынтыгы менен акыркы ислам өлкөсү болгон Осмон дөөлөтү 1923 жылы куласа да, Чанаккеле салгылашуусундагы мусулман аскерлеринин эрдиги өсүп келе жаткан муунубуз үчүн өрнөк жана мисал болуп кала бермекчи. Жараткан ошол салгылашууда исламдын желегин жерге түшүрбөй, жанын берген мусулман бир туугандарыбыздын рухун шат кылып, мекенин бейиш кылсын. Кылган ката кемчиликтерин кечирсин. Бизге да ошол ата бабаларыбыздай курч кайтпас эр жүрөк, мекенин жана динин сүйгөн кулдарынан болууну насип этсин.